Рахмат. Бұл келишим өзі керек, реконструкция керек. Біз жанакы дареги жоқ долбоорлорго деле карыздарды алып атабыз. Бұл даректүү болуп атат. Бирок сиздер ушун так жооп берсеңиздер да. Же материал менен байланышыңар жокпу? Же өзүңүздөр билбейсиздерби? Же компетенттүүлүгүңөр жетишпейби? Же сабаттуулук жетишпейби? Эмнеге депутаттар жөнөкөй эле суроо коюп атат, жооп бере албастан, онтолоп бир бул кыргыздын азыр чиновниктердин күзгүсү болуп калды го ошо. Кийин карап берейин, кийин жооп берейин. Бул болбой калдыңар го айланайындар. Бир жана доскага чыккан балдардан өтүп кеттиңер го. Так жооп бербейсиңер. Муну могул жакка кетет, бул жакка кетет. Атамекендик өндүрүшчү деп атат. Атамекендик момда өндүрүшүбүз бар. Эгерде ушул шарттарга талап кое турган болсо, биз ошолордон алабыз. Сырттан киргизбейбиз. Отурасыз мына жерде туруп. Алар ушундай шарт койду да, анан мындай деди да, анан биз ошого макул болуп атабыз да. Эмне кылып иштеп атасыңар силер анайындар? Мына айтып атасыз азыр. Силер ушундай шартка макул болсоңор, анан биз акча беребиз деди. Бизди 30 жылдан бери ушинтип чөгөлөтүп келатат. 30 жылдан бери. 2010-жылы мамлекеттин бийликтин курашына дагы, ыдырап кетишине дагы ушуга окшогон себептер болгон. Башта жогорку кеңеш коет эле тарифти. Жок деди, шарт койду. Президентке келип буунтуп туруп алды. Ошондо дагы мына Акылбек Үсөнбекович дарт деп туруп отурган. Ушундай кылбасак болбойт, мындай болбосак эртең бирсү күнү кыйрайбыз. Ошондо да ушул Жапаров айткан, кыйрап кетебиз. Энергетика кыйрайт. Ошондо жогорку кеңеш колу бутту кайырганына карабастан биз ветону преодолеть эткенбиз. Мына ушул жагдайга дагы келип атабыз канча жылдан кийин. 13 жылдан кийин дал ушуга келе атабыз. Сиз айтпайсызбы, момда шарттарды койбогула деп. Азыр Шайлоо мырза коюп аткан маселе абдан актуалдуу, туура маселе, бирок силер аны жасай албайсыңар. Силер дүйнөлүк практиканы карап көрүңүздөр. АБР, дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду өзүнүн шарты менен гана карызды берип, сыйыртмакты моюнга илет. Силерге эркиндик бербейт. Ошон үчүн айтып атат. Муну келишимдерге тийиштүү болгон өзгөртүүлөр ушул келишимдин бөлүгү болуп эсептелет деп атат. А бөлүгү болгондон кийин, урматтуу депутаттар, ал бизге келбейт. Ал шарт келбейт бизге. Бөлүгүн ошол жерден отуруп алып өздөрү даярдайт. Анан бирдеме десең айтат, кагылайын кыргыз, муну жерде колдоп бергенсиң дейт. Ушул бөлүк муну жерден неотъемлемой частью является дейт. Туурабы, жолдош министрдин орунбасары? Жооп бериңиз. Ушуга барасыңар да сиз. Жок, мындай. Биз тарифтик саясатты алып кел дегенди макул элебиз, алчы. Эми өзүңүздөр көрдүңүздөр да, тарифтин кебетеси кандай болуп атат. Азыр 1 сомго чейин көтөр деп президент айтпадыбы? Биз ага чейин булар менен сүйлөшүп атканда 1 жылдык инфляция менен сүйлөшкөнбүз. 1 жылдык инфляция менен болсо ошого эле болот деп. Канча пайыз болду 1 жылдык инфляция? 13,9. Кайдагы 13,9 болот? Пияз канча сом болду? Несе? Пияз баасы канча болду? Инфляция бизге Минфин берген, Минэконом берген данныйды айтып атам да. Мен сизге жөнөкөй жердеги маселени айтайын. Жөнөкөй жердеги маселени. Өткөн жылы кыргыз жарандары жөнөкөй карапайым калк 50 сомго алып жеп аткан самсаны азыр 120 сомго сатып алып атат. Туура айтасыз. Кайдагы инфляцияны? Мен жөнөк дыйкандын тили менен эсептеп берейин инфляцияны сизге. 470 сомго алып аткан этти азыр 840 сомго алып атат. 15 сомдан алып аткан пиязды азыр 100 сомдан алып атат. Кайдагы 13%? Мындай бир сиздер так жооп берсеңиздер, мына жерде депутаттар биз күйөрманбыз. Ой, кыйын болуп атат. Ушуну чыгуунун жолу бар. Эгер сиздер ушул жерге макул, сиздер эгемен өлкөсүңөр. Биз ушул аппараттардын баарын атамекендик өндүрүшчүлөрдөн алууга милдеттенебиз деп алардын да колун койдуруп келсеңер, мына жерде 2 кол 2 бут менен колдоп берет элек. Бирок аны сырттан алып келесиңер силер. Аны сүйлөшүп атабыз, Адакан Кемсомаевич. Ошону бүткөндөн кийин келди. Аны сүйлөшүп атсаңар, мына Улам Бердибаевич, сүйлөшүп атышыптыр. Ошого макул болсо, келишсин. Ошого кол коюшсун алар да. Бирок биз кыргыздардан айырмаланып, алар куу. Силер деле куусуңар, бирок өзүңөрдүн пайдаңарга куусуңар да. Экономика министри. Адакан Кемсомаевич, жанагы сиз көтөргөн маселе негизи энергетика министринин орун басары айткандай,
1 миллион 200 дана счетчиктин қазір мұқтажы бар. Аны ушул кредиттин алкагы менен 600 гана камсыз кылабыз. Андан тышкары 600 өзүбүздүн акча каражаты 600 миң 600 миңди ошол өзүбүздүн каражаттан қазір күндө 2 ата мекендик өндүрүшчүлөрдү қазір колдоо көрсөтүп, алардын оборот капиталдарына жардам берип атабыз. Анткени биздин өзүбүздүн базабызда болуш керек. Аны ремонттоо базасы, кайра жаңыртканга база толук ошол мүмкүнчүлүктү қазір түзгөнгө анын үстүндө толук өкмөт иштеп атат. Жакшы экен жолдош министр. Экинчиден инфляция тууралуу айтып кеттиңиздер. Инфляция тууралуу эгерде салыштырмалуу карасак, туура дүйнөлүк баалар бардык жерде өсүп атат. Инфляция Турцияда 20%-дан ашып атат. Өнүккөн мамлекеттерде. Мени Турция кызыктырбайт. Сизди Кыргызстан кызыктырат. Мени көчөдө тамак ала албай аткан Кыргыз кызыктырат. Жок, Адыхан Кенжебаевич, ал тууралуу өкмөт иштеп атат. Быйылкы жылы биз 14,7% инфляция жылдын жыйынтыгы менен. Бирок башка мына кошуна турган мамлекеттерде мындан да жогору. Жолдош министр, жылдын жыйынтыгы менен өзүнүн аракеттерин толук көрдү. Бааларды турукташтыруу боюнча. Жылдын жыйынтыгы менен сиздер былтыр профицит менен чыккансыздар, жылдын жыйынтыгы менен. Профицит болуп кеткен. Акчаны кайда сакташ? Инфляциянын ортосунда 2 айырма бар, Адыхан Кемсенбаевич, өзүңүз билесиз. Айланайындар, ошол баягы мына 600 миң дедиңиз. Ошол эстүү аппараттардын, эсептегичтердин баасы канчадан? $50 жогору болот, $100 тегерегинде болот. Баракелде, көрдүңүзбү? 50 менен 100дун ортосу сиз үчүн эч нерсе эмес да. Өткөндө министр ушул жерден туруп айтты, 8 миң сомдон ашык деди. Мен эсептеп чыктым. Бүт баарын биз дагы ошо математиканы окуганбыз. Эгерде сиз айтып аткан баа менен сиз айтып аткан 600 миң аппарат ала турган болсо, бул $60 миллион тегерегинде болот экен. Туурабы? Адыхан Кемсенбаевич, бул тендердин жыйынтыгы, азыр тендердин жыйынтыгы өзү чыгат. Техникалык тапшырмасы бар. Ошону сиздер жазып койбойсуздар. Банктын өзүнүн процедуралары бар. Жарайт, ошону сиздер жазып койбойсуздар. Алар силерге шарт коюп атат. Ал тууралуу жазылууда келишимде. Шашпаң. Алар шарт коюп атат. Мына Канада кумтөрдү алып атканда, даараткананын кагазын дагы биз өзүбүз алып келебиз деп шарт койгон. Силердин кагазыңар жарабайт экен деп. Силердин сууңар жарабайт экен, силердин этиңер жарабайт экен, биз ошону Канададан, Оттавадан алып келебиз деп шарт койгон. Кыргыздар чөгөлөп барып макул болуп кол коюп берген. А сиздер дагы ошондой койбойсуңарбы? Эгерде ушул шарттарды аткарсак, биз ошол эстүү эсептегич аппараттарды кыргыз өндүрүшчүлөрүнөн алабыз. Жергиликтүү болушу шарт деп туруп, илеп белгисин коюп койбойсуңарбы? Кое албайсыңарбы? Туура, Адыхан Кемсенбаевич, сиз туура айтып атасыз. Негизи кумтор тууралуудагы закупкаларында стандартка так жана эмеге жооп берген продукция толугу менен кирген. Ошон үчүн биз азыр лабораториялар иштеп атабыз, ошо стандартка келтириш. 30 жылдан бери ошо менен алек болуп келатпайсызбы? Биздин продукцияны экспортко чыгарыш үчүн стандартка келтириш керек аны. Бул биринчиден, экинчиден, жанагы дүйнөлүк банктын процедуралары, ал дүйнөлүк банк дүйнө жүзүндөгү процедуралар, бекиткен процедуралар, ал ошол процедураларын закупкаларды өткөрүштү чет элдикке алып барып ошо үйрөтөт, кандай закупка кылыш керек экен. Эгерде стандартка сиз айткандай туура келе турган болсо, ал толугу менен ушул тендерге катыша алат. Анын үстүндө мен айттым сиздерге, азыр 2 ата мекендик өндүрүүчүлөрдү ошол стандартка келтиргенге аракет кылып атабыз. Эл аралык жабдуктооларды, эмелердин баарын тең микрочиптерин алып берип, ошолорду стандартка келтиргенге аракет кылып атабыз. Биз деле кызыктарбыз ошол. Биздин ата мекендик счетчиктер болору. Азыр ошого бир сүйлөм кошуп кое аласыңарбы? Ошол эсептегичтерди ата мекендик өндүрүшчүлөрдөн карайбыз деп ошону кошуп койгула, мен азыр 2 колум менен колдойм, көтөрөм. Кошо аласыңарбы? Адыхан Кемсенбаевич, сиз өзүңүз жакшы билесиз, дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкты, эл аралык банк, алардын өздөрүнүн процедуралары бар. Баракелде. Мына ошол алардын процедуралары. Буга чейин сиз кредиттерди колдобой келдиңиз беле, ошондой келишимдерде. Дүйнөлүк банк, Азиялык банк. Булар Адыхан Кемсенбаевич, 80-жылдарын берги жүргөн банктар, ошол банктын условияларын эч ким өзгөртө алган эмес, бир да мамлекет. Биз өзгөртөлү дейм. Сиз колдобой келдиңиз беле деп мага доомат коюп атасыз. Мен 1 жылдан бери ушундай келишимдердин бирөөнү да колдобой. Мен доомат койгон жокмун сизге, Адыхан Кемсенбаевич. Негизинен бардык кредиттер ошол шарттар менен алынат деген сөздү айтып атам. Урматтуу кесиптештер, көрдүңөрбү? Эртең бүрсүгүн бизге коет. Сиз колдоп бергенсиз, ошон үчүн ушундай болуп атат деп. Адыхан Кемсенбаевич, мен сизге доомат койгон жокмун. Мен сизге айтып атам, стандартты буза албайбыз. Стандарты бар. Ал стандарттарды сиз жакшынакай билесиз деп аткан эле сөз.
Мен эгерде ошол сунушту өткөндөгү биринчи окууда да ушул сунушту бергем, бул керектүү, бизге керек, даректүү. Бир гана жери ошол сиздерде ишеним болсо, биз ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдойбуз деген ишеним болсо. Рахмат.